Кыргызстандагы парламенттик шайлоого 3 миллион 523 миң 532 адам катыша алат. Шайлоочулардын саны 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо түзүлгөн тизмеге караганда 762 миң 235 адамга, ал эми 2017 жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу 497 миң 762ге көбөйгөн. Бул жерде эки мүмкүнчүлүк бар болчу жарандарыбыз үчүн. 16 июлдан баштап ар бир жаран өзүнүн маалыматтарын шайлоочулардын тизмесинде карап тактап, эгерде кандайдыр бир кемчиликтер, мүчүлүштөр болсо, анда ошол тактоо иретинде арыз менен кайрылса болот болчу. Ошондой эле эгерде шайлоочулар ушу добуш берүү күнүндө башка жерде жана каттоо белгисиге ылайык эмес жерде болсо, анда ошол ылайык болгон шайлоо участкага жазылып, ошол шайлоочулардын тизмесине киргизилип, ыңгайлуу болгон жерде добуш берүүгө укуктуу. Быйыл жарандар арасында шайлоо участокторун алмаштырууну каалагандар башка жылдарга салыштырмалуу көбөйгөн. Тактап айтканда, форма 2 арызы менен өлкөдө 488 миң 873 жаран кайрылса, анын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында катталган. БШКнын маалыматы боюнча жарандардын массалык түрдө шайлоо даректерин алмаштыруусуна саясий партиялардын аракеттери көрүлгөн. Форма 2 менен шайлоо адресин өзгөрткөн жарандардын арасында албетте абдан көп ушул партиялардын бир аракеттеринин натыйжасында болгон процесс болчу. Анткени ушул партиялар өздөрүнүн жактоочуларын белгиленген бир участкаларда чогултууга же региондордо же шаарларга чогултууга дагы ошондой аракеттер бар болчу. Бул багытта форма 2 боюнча көрүлгөн аракеттерди жөнгө салуу максатында БШК биометрикадан өтүү процедурасын киргизген. Бүгүнкү күнгө карата биометрикалык каттоодон өткөн жарандардын саны 3 миллион 481 миң 265 кишини түзөт. Мыйзам чегинде шайлоо катташуу үчүн биометрикалык данныйларды тапшырыш керек. Ошонун эки түрү бар. Азыркы күндө биометрикалык пункттан өзүнө барып туруп тапшырыш керек. Болсо калктык өтөлүү борборуна жана паспорттук бөлүмдөргө барып катташ керек. Азыркы учурда бизде 52 стационардык жабдыктар бар паспорт бөлүмдөрдө. Андан тышкары дагы 50 мобилдик топтор бар. Кыргызстандын чет жактарындагы шайлоочулардын саны 32 миң 580ди түздү. Чет өлкөдө 45 шайлоо тилкеси ачылган. Орусиянын борбору Москва шаарында кыргызстандыктар көп болгондуктан дагы бир шайлоо тилкеси ачылат. Буга чейин ал шаарда 2 шайлоо тилкеси түзүлгөн. Орусия аймагында жалпы 11 шайлоо тилкеси бекитилген. Алмаш Бараталиева, Талас Аманбеков, 5 канал.